Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Тышкы саясат багытында акыркы күндөрү эки орчундуу окуя болуп өттү. 12 мартта президент тышкы саясаттын жаңы концепциясын бекитүү боюнча жобого кол койду. Мурдагы концепция 2007 жылы кабыл алынган. Бүгүн болсо Бишкекте чет мамлекеттердеги Кыргызстандын элчиликтери менен консулдуктарын жетектеген дипломаттар чогулган бийик жолугушуу болуп өттү. Жыйында президент Сооронбай Жээнбеков да чыгып сүйлөп, тышкы саясаттын негизги багыттары менен артыкчылыктуу өзгөчөлүктөрүн белгилеп өттү. Мисалы үчүн жакын арада президент Германия, Швейцария, Франция, Мажарстан жана Азербайжанга расмий сапарга барат экен. Ал эми Париж менен Рим шаарларында Кыргызстандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрү ачылышы мүмкүн. Президенттин айтымында Кыргызстан мындан ары Улуу Британия жана Америка Кошмо Штаттары менен эки тараптуу кызматташууну күчөтөт жана азыр АКШ менен жаңы келишимге кол коюу маселеси каралып жатат. 20 жылдан ашык иштеген андай келишимди Кыргызстан 2015 жылы денонсациялап салган. Ал эми Улуу Британиянын мурдагы президент биздин качкын саясатчыларыбызды багып алды деп сындап келген. Бирок башка кыргыз саясатчыларына башпаанек берген Москва менен Минскке каршы мурдагы президент анчалык сын айта алган эмес. Ошол эле мезгилде президенттик мөөнөтү аяктаар алдында ал кошуна Казакстан менен болгон мамилени бир топ орой бузуп салган. Президент Жээнбеков болсо бүгүн бардык кошуна мамлекеттерге сапар менен барып келгенин жана алар менен мамиле оңолгонун билдирди. Жээнбеков бүгүн кошуна Өзбекстан жана Тажикстанда иштеген кыргыз дипломаттарын мамлекеттик чек араларды делимитациялоо маселесине өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Азырынча Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен гана болгон чек араларын тактаган. Жаңы кабыл алынган концепцияда болсо мамлекеттик чек ара менен байланышкан бардык укуктуу маселелер чечилип бүтүүгө тийиш деп жазылган. Мурдагы жетекчилик алдында бул багытта 6 жыл ичинде дээрлик эч нерсе жасалган эмес. Ал эми Акаев жана Бакиевтер учурунда делимитация боюнча жасалгандар Алмазбек Атамбаевдин дипломатиясынын жетишкендиги катары көрсөтүлгөн. 17 жылдын күз айларында Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктаганга чейин Өзбекстан менен болгон чек ара маселелери чечилип бардыгы бүтөт делген, бирок ал аткарылган эмес. Тышкы саясаттагы азыркы эң орчундуу нерсе болсо, прагматизм менен улуттук кызыкчылыктарды коргоого негизделген көп багыттуулук менен тең салмактуулукту кайтаруу керектиги айтылууда. Мурдагы президент учурунда болсо, тышкы гана саясат эмес, бардык мүмкүн болгон саясат бир гана адамдын айтканына же каалаганына негизделип калган. Азыркы жетекчилик болсо тышкы саясатта инновацияларда болууга тийиш дейт. Кыргызстан жаңы типтеги жогорку технологиялуу, компактуу экологиялык таза өнөр жайга муктаж. Инновациялык экономика өнүгүүнүн бирден бир жолу. Ушуга байланыштуу жаңы технологияларды алып келе турган инвесторлорду тартууну приоритеттүү багыт деп аныктоого мезгил жетти. Аны менен катар президент Кыргызстан мамиле түзгөн ар бир мамлекет менен болгон эки тараптуу кызматташуунун стратегиясын, ар бир консулдуктун 3 жылдык пландары менен милдеттерин иштеп чыгууну жана дипломатиялык академиянын форматын өзгөртүп, аны жөн гана окуу жай кылбай, олуттуу аналитикалык борборго айлантуу тапшырмасын берди. Элчи менен консулдар буга чейин акыркы жолу 2007 жылы гана чогулган экен жана андан бери өткөн 12 жыл ичинде Тышкы иштер министрлиги элчилердин тажрыйбасын жалпылаштырбай, күнүмдүк иштер менен гана алек болуп калгандай. Бүгүнкү жыйында элчилер алдына алар иштеген мамлекеттердин тажрыйбасына негизделген сунуштарды жасап туруу тапшырмасы да коюлду. Кыргызстан үчүн кандай болушун тажрыйба пайдалуу? Ошондо саламатта калыңыздар.